Кыргызстан өткөн жылы Иран, Вьетнам, Кытай, Түркия, Пакистан жана Өзбекстанга 1,5 миң тонна эле эт экспорттогон. Эт экспортун көбөйтүүгө эмне тоскоол болууда? Биринчи ошол мал союучу жайлар талапка жооп берген. Экинчиси болсо жанагы ошол этти дагы кайра переработка кылыш керек да. Эми ошол эт боюнча да кетирүүбөй, ошону кайра бир колбаса жасап, сосиска жасап, ушундай ишканалар дагы көбөйсө, ал жерде да канча киши орун менен камсыз болот. Калганын айтпадымбы? Негиз күч талапты. Бул эпизоотиялык абалды биз оңдодук. Лабораториянын баарын талапка жооп келтирдик. Үчүнчүсү идентификация типулардын баарын мына жасабадыкпы? Айыл чарба министрлиги чет өлкөгө эт экспорттош үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганын айтууда. Жакында Орусия Кыргызстандын эт продукциясына болгон чектөөнү алып салды. Бир эле учурда Кытай жана Араб өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 2018 жылдын жыйынтыгы менен тирүүлүү салмакта 403 миңден ашык эт өндүрүлгөн деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандан 2018 жылдын жыйынтыгы менен дээрлик ушул экспортко кеткен малдын этинин көпчүлүгүн ушул бул Иранга кеткен, андан сырткары Вьетнам өлкөсүнө кеткен да. Бул Иранга болсо негизи койдун эти кеткен 786 тоннага чейин. Ал эми 600 тоннага чейин эт продукциялары жана ичеттер Вьетнамга экспорттолгон да. Бүгүнкү күндө 30 миң тоннага чейин жылына эт продукциясын алып чыгууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстанда малдын саны көп болгону менен чет өлкөгө экспорттолгон эт жана эт продукциясынын өлчөмү аз. Ал эми ички базарда эттин жана малдын баасы салыштырмалуу кымбат. Жалпылап айтканда кымбат эле, кымбат. Бир 3-4 жыл мурдагы андай баага гисарский кое алчу. 7-8 миңден сатат гисарский койлорду. Азыр мындай токту козу койлорун эле 7-8 миң болот. Жыл башындагы эсеп боюнча өлкөдө бодо малдын саны 1,5 миллиондон ашат. Анын тең жарымы уй. Кой жана эчкинин саны 6 миллиондон ашуун. Жылкы 1,5 миллионго жакын.